Тоғыз киши Дүйшенбек Сулайманов. Сиз мага срочно кайрылыңыз. Сиз үчүн абдан жакшы жаңылык бар. Мага срочно кайрылыңыз менин WhatsApp-ыма. Азыр айтам WhatsApp-ымды. Анткени эсиңиздеби, сиз былтыр 2024 жылы май айынын ортосунда мага кайрылгансыз жалоба менен. Что сиздин $15.000 үйүңүздү Мырзабек Нурматов деген киши алдап алган, бир аял менен кошулуп деп айткансыңар. Анан сиздин видеоңуз чыккан. Анан ошо абдан жакшы жаңылык бар сиз үчүн. Менин WhatsApp номерим 0509 38 37 36. Срочно кайрылыңыз азыр. Мына алдына да жазып коем. Дүйшенбек Сулайманов Тогуз Торол. Кайрылыңыз срочно, жакшы жаңылык бар. Сразу WhatsApp-ыма чыгыңыз, паспортту досторуна жибериңиз. Өзүңүздүн паспорт, адресиңизди жазыңыз. Тогуз Торол досу жактасыз айтор. Мүмкүн Бишкектен туруп кайрылгансам, бирок өзүң мүмкүн түпкү теңе Тогуз Торол. Неважно, в общем, данныйны калтыргыла, Дүйшенбек Сулайманов. Анан сиз абдан күйүп кайрылганыңызды билем. Ал видео үчүн 10.000 сом төлөгөнсүз. Жөн эле иш төлөбөйт 10.000 сом, жөн эле талаага чачкысы келбейт. Төлөгөнсүз 10.000 сом ошо видео үчүн. Анан кайрылгансыз. В общем, жакшы результат бар. Кайрылыңыз мага срочно. Ал эми былтыркы WhatsApp номерге жазбай эле койгула. Ал WhatsApp номер билесиңер, өткөн кышта 5 ай тиги милициянын арестинде жатып калды менин айфонум. Баягы милицияга жала жаап, анан соттон акталып чыкпадым десиңер бир. Биз Насянын айтып койсуң атынан деп. Казгы Насяларды атынан атабаш керек экенбиз да. Анан сразу машинасы косуп койду экен, ошо менен анан короче, ошо өчүп кеткен да. Алсам кошмар болуп калыптыр. WhatsApp невозможно оставить. Видеолордун баары жок. Бирдеме деп милициядан сурасам, бул экспертиза көрбөйбүз, билбейбиз деп койду. Экспертиза чыккандан ошо болуп калыптыр. Анан ал WhatsApp номерди восстановить деп сумга О компаниясынын операторуна барсам, алар невозможно восстановить байке. Жаңы эле лучше жаңы WhatsApp номер алыңызчы дегенден ушул жаңы WhatsApp номер 0509 38 37 36. Дүйшенбек Сулайманов Тогуз Торол. Срочно кайрылыңыз ошого. Сиз үчүн жакшы жаңылык бар. Түшүндүңүз да? Анда все, күтөм анда. Бүгүндөн калбай, бүгүн эртеңден калбай кайрылыңыз мага.